Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн ушундай сонун пирожкилерди даярдайбыз. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын көптүрүп коебуз. Ал үчүн бизге 500 грамм эленген ун керек. 1 чай кашык туз коштум жана 1 чай кашык кургак ачыткы салабыз. Ошондой эле 3 чай кашыктай кум шекерди кошуп, баардык кургак азыктарды аралаштырып салабыз дагы. Үстүнө 100 грамм мен майонез коштум. Майонез менен камырыбыз аябагандай жумшак болот. Эгер майонез жактырбасаңыз, каймак же болбосо ак май деле кошсоңуз болот. Үстүнө 300 мл жылуу сууну куябыз дагы, жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Камыр колго жабышчак болгондуктан бир аз гана өсүмдүк майы менен колубузду майлап, камырды чогултуп алабыз дагы. Бетин жаап, жылуу жерге 1 сааттай көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Бул албетте ачыткынын өзүнө дагы жараша болот. Эң негизгиси жылуулап жаап койсок болду. Мына ушинтип камырыбыз дагы көтөрүлүп калды. Эми колубузду столдун үстүнөн бир аз майлап, камырды майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Мен ар бирин таразага тартып алдым. 50 граммдан болгондо болжол менен 18 пирожки болот. Эгер камыры бир аз жукараак болсун десеңиз, анда 45 граммдан тартып алсаңыз болот. Анда болжол менен 20 пирожкидей болушу мүмкүн. Бардыгын алгач тоголоктоп даярдап алдым. Эми столдун үстүн кайрадан бир аз гана майлап, камырыбызды чойгулап алабыз, узартып. Болжол менен бир сосискага 40 сантиметрдей узартып алсаңыз болот. Андан кийин сосискаларды видеодо көрсөтүлгөндөй же өзүңүзгө ыңгайлуу жол менен ороп, четтерин бир аз бекитип, даярдап кое берсек болот. Эми болжол менен 500 мл өсүмдүк майын ысытып, пирожкилерибизди бышырып баштайбыз. Эң негизгиси май абдан катуу ысып кетпеши керек. Эгер салганда эле пирожкилердин тышы тез бышып кетсе, анда албетте ичи бышпай калат. Ошондуктан ортоңку отко коебуз дагы. Жай шашпастан 2-3 мүнөттүн ичинде бышырып алабыз. Ошондо сырты кыртылдаган, ичи дагы бышкан, аябагандай даамдуу пирожкилер болот. Достор, мына ушинтип менин пирожкилерим дагы даяр болду. Эгер жаккан болсо, видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, жанындагы коңгуроону басып, ушул видео менен досторуңуздар менен бөлүшүп койсоңуздар да болот. Суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.